Жакында эле бир досум бир неме жөнөтүп бериптир. Ошону айтып берейин. Турцияда бир киши мечит салган экен. Ал мечиттин аты Каанни акалтул инаб деген аты ушундай экен. Жүзүм жегендей болдум деген экен аты. Бул окуясы мындай болду. Бир киши 2 килограмм аябай жакшы жүзүм алып аялына бериптир дагы. Сыртка бир иштер менен чыгып кеткен экен. Келип жүзүмдөн калуусу, жүзүм калтырып бардыгын жеп коюштур да булар. Ой келиптир. Булар мен тирүү кезимде мени ойлобогондон кийин, өлгөнүмдөн кийин баланы ойлойбу булар мени. Ушул ой келиптир да. Кой деп эле ана сыра баягы недвижимость деп коебуз го. Кыймылсыз мүлктү саткан офиске барып да. Бир жери барбы? Мечит салганга. Жери бар, канча акча? Мына счетунан которуп эле ша. Строительный компания. Канчага курасың? Канча убакта курасың? Мына акчасын берип. Сыраз барын бүтүрүптүр, үйүнө келиптир. Үйүнө келип анан айтты, каякта жүрдүңүз? Жок, тияп сурап калды. Ушул адам мечит салдырат мени. Не болду эле? Анан аялына айтып берди мына. Сиздемде ушундай мага ой келди. 2 килограмм эң жакшы жүзүмдү койсоң, мени ойлоп кичине да калтырып койбосуңар. Тирүү кезимде силер мени ойлобогонуңар, мен өлгөндөн кийин баланы ойлойсуңарбы? Ошон үчүн мен кой өзүм өлгөндө мурда иш кылып калайын. Өзүмдүн камымы өзүм жеп алайын эртерээк. Булар мага бир нерсе кылып берди эмес булар. Деп тиги мечитти салдырып бүтүптүр. Анан ошо мечитке ат коюптур. Жүзүм жегендей болдум деген. Мечиттин аты жүзүм жегендей болдум. Кандай экен? Бүгүнкү күнү бар Турцияда 400 жыл болуптур. Ошо мечиттин курулганы канча? Таксыр эле биз да жүзүм жегендей бололу кичине. Кандай дейсиңер? Аркадан үмүт кылбаңыз. Эми жакшылык болуп